Бүгін 11-октябрь 2020 жыл біз азыр Борбордук участкада турабыз. Карайчы көмүргесинин бир жакты Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Карайчы филиалы иштетет. Азыр ушу биз Тараза көзөмөл жагында турабыз. Бул жерде көмүр менен жүктөлгөн машиналар жүктөп чыгып атат. Күнүнө суткасына орто эсеп менен 3,5 миң тонна кесек көмүр чыгып атат. Бул халктын жана бюджеттик мекемелердин, социалдык мекемелердин керектөөсүнө. Азыркы учурда көмүр кесиминде 7 экскаватор, 15 самосвал, 1 бульдозер жана 3 погрузчик иштеп атат. Жумушчулардын баары 2 смена менен күн-түн жумушун алып барып атат. Жалпы негизи быйылкы жылга бул Борбордук участкадан 650 миң тонна көмүр казып чыгарышыбыз керек. 9 айдын ичинде 200 миң тонна көмүрдү казып бердик. Азыркы учурда ачылып даярдалган көмүрдүн көлөмү 270 миң тонна. Калганын болсо ошо күз кыш мезгили бүткөнгө чейин дагы даярдалып берилет. Азыркы учурда бизде көмүр запасы жетиштүү, даярдалган машиналар болсо күнүнө эле кетип атат. Жана 3,5 миң тонна бул орто эсеп менен бир 150-160 машинени түзөт. Саны менен ал күнүнө көмүр кесими эле ошончо сан менен машиналар келип атат. Анан орто эсеп менен кезек күтүүсү ушу 1-2 сутка болуп атат. 2 суткадан ашкан жок. 2 сутканын ичинде келген машина жүктөлүп кара чыгып кетип атат. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй көмүр кесиминде кичинеден кар жаап атат. Ошого байланыштуу көмүр кесиминин ичинде да жолдор кичине тайгак болуп атат. Азыр көмүргө келген бош машиналарды күндүз киргизебиз. Калганын болсо уже токтотуп коюп туруп эртең кара күндүз киргизебиз. Түнкүсүн коопсуздукка байланыштуу машиналардын кирүүсүнө тыюу салабыз.